жылмайып, күлүп, жакшы сөз айтып койсо эле маянасы азыраак болуп, стандарттарыбыз бар да. мына Кандай отуруш керек? көрүнгөндөй жеңил эмес экен да, Ооба, биринчи өзүбүздүн тилде, кыргыз тилинде саламатсызбы? ыйлап жүргөн жоксузбу? Кандайча даярданып келиш керек? Эртең мененки заара туура болот. Саламатсызбы, урматтуу көрөрмандар. Сиз Ден соолук подкастына кош келдиңиз. Бүгүнкү биздин коногубуз Гүлжан айым, Гүлжан Сулайманова. Саламатсызбы? Гүлжан айым, жакында мына болгон ушул эле жумада болгон медицина кызматкерлеринин күнү менен сизди чын жүрөктөн куттуктайм. Рахмат, сизди дагы. Сиздин ишиңиз ардактуу, сыймыктуу. Сиздин эле биздин ишибиз деп айтайынчы, баардык медицина кызматкерлеринин иши ушу ардактуу, сыймыктуу. Анткени биз элдин баягы ден соолугуна кам көрүүбүз ар дайым. Гүлжан айым, сиз өзүңүз жөнүндө айтып кетесизби? Кантип сиз ушу медицинага келип калдыңыз? Мен билем, сиздин стажыңыз бир топ эле канча жыл болду стажыңыз? 30 жылдын тегеги 30 жыл болду, 30 жылдан бери медицинада, тем более биздин өлкөдө өтө көп маянасы азыраак иштөө оңой эмес. Кантип келдиңиз, ушуну айтып бересизби? Өзүңүз каяктан болосуз? Үй бүлөңүз жөнүндө? Мен өзүм негизи туулган эмем, жылым, туулган айылым, туулган жерим бул Нарын областынын Кочкор районунан болом. Ушул кичинемден эле баягы ар бир адам өзү кыялданат го, бир кесипке ээ болсом деп. Ошол сыяктуу эле мен дагы ошол кичинемден аябай медик болууну каалачумун. Менин апам аябай көп оорур эле. Ошону дарыласам, ошол ак халат кийип алып, ооруканада иштесем деп аябай кыялданар элем. Ошол кыялым орундалып, медициналык тармакка, ошол медицина окуу жайын бүтүрүп, мамлекеттик ооруканаларда көп жылдап иштедим. Баягы мамлекеттик сиз айткандай маянасы азыраак болуп, күндүзү, түнкүсүн иштеп аябай ушундай иштечүбүз. Анан шартка жараша мен күндүзгү жумуш издеп баштадым да. Ошондо мен бул ушу ири ишкананы, лабораторияны, ишкананы мен иштеп калышыма менин эжем түрткү болду десем болот да. Эжем бияка келиптир, ошо анализ тапшырам деп. Баягы кирип келип эле ушунчалык жакты дейт, апапак, таптаза, кыздарда тыкан, анан илбиринки болушуп колуман кан алышты дейт. Анан мен жумуш издеп жүргөнүмдү билчү да, анан айтты, силерге медайым керекпи, силер иштесе болобу дептир да. Анан болот, келе берсин деп, анан ошентип мага звонок кылып калды. Барса, ушинтип ушундай барып иштебейсиңби, ушул жакта бар экен, жакшы жер экен, мага жакты деп. Мен дагы токтоосуз эле келдим. Келсем ушунчалык жакты мага дагы Сөзүңүз каралчы, мамилелери. сөзүңүз каралчы. Урматтуу көрөрмандар, Гүлжан айым азыркы кезде экспресс плюс лабораториясында медсестраларды, медрегистраторлорду үйрөтүп, аларга сабак берет. Же болбосо мына главный медсестра деп коет, ошолорго ушундай кызматта иштейт. Кечирим сурайм. Ошол Анан жагып калды бул жагып калды жерде. ушунчалык, ушул жакта иштегим келди. Баягы зав. Отделениясы дагы жакшы кабыл алды. Сиз менен иштешип кетишибизге ишенем деди. Ошондо мага өзүмө да ишенич пайда болуп, аябай эртеси күнү эле чуркап келдим жумушка. Ушинтип иштеп баштадым. Ошол иштегенден бери 10 жылдын жүзү болду ушул жакта иштеп. Азыр болсо өзүмдүн тажрыйбамды ушул жактан көп тажрыйбаларды алдым, көп үлгүлөрдү алдым. Ошол тажрыйбаларымды бөлүшүп, азыр жаш медайымдарга, медкаттоочуларга үйрөтүп окутуп жаткан учурум. Мына сиз айттыңыз, ошо жакшы мамиле жасалып эжеңизгечи, анан эжеңиз сизге айтыптыр. Ошол кандайча медайымдар, медрегистраторлор, баягы орустун сөзү бар го, театр начинается с вешалки, же болбосо кыргыз тилинде эстетсеңиз кандай эле? Ишигин көрүп төрүнөт деп коет. Ишигин көрүп төрүнөт дейт, чынында эле. Ооба. Кирип келгенде биринчи алар тосот да, Ооба. ошондо жылмайып, күлүп, жакшы сөз айтып койсо эле Ишине оорулоо. тартат адамды. Ошолу мындай
өзүнүн каалоосу болуп калат да, ошо жерге менин дагы ошондой каалоом болду да, аябай. Эми биз эмнелерди үйрөтөбүз? Биздин өзүбүздүн мындай стандарттарыбыз бар да, Мына мисалы үчүн. жаңы келди, бир медсестра жумушка орношкону эмнени үйрөтөсүздөр? Биз өзүбүздүн мындай тартиптерибиз бар, стандарт деп коет, ошондойубуз бар. Кандай отуруш керек, өзүн кандай алып жүрүш керек, күлүп, саламдашуу жолдорунун баарын үйрөтөбүз. Мисалы үчүн, бир мед айымдар менен мед каттоочулар бул ошол ишкананын күзгүсү болуп эсептелинет. Биринчи кирип келген эле киши ошол ишкананы карап, анан кийин кыздарды карап, анан ошол ишкананын деңгээлин дагы ошого теңеп коюшат да. Биякта аябай мындай Жакшы мамилелери экен же жаман жакшы экен экен деп ошонун деп деңгээлин коюшат. дагы ошого теңеп коюшат да. Биз биринчи кыздарга ошо кандай улуттан келбесе дагы биринчи өзүбүздүн тилде, кыргыз тилинде саламатсызбы деп учурашканга үйрөтөбүз. Андан кийин баягы өзү билген тилде алар менен сүйлөшкөнгө, орусча болсо орусча, кыргызча болсо кыргызча сүйлөшүп, алар менен жолдомолорун толтурушат. Кандай жагымдуу болот, Ооба, жагымдуу. саламатсызбы десе. Саламатсызбы десе Мисалы ошол эле башка өлкөгө барсаң, мисалы ошол эле мисал деп коелу, Германияга барганда алар өзүнүн тилинде, биздин өзүбүздүн тилде, Ооба. Россиядан болсо алардын тилинде сонун угулат да, Ооба, сонун угулат. Биз дагы ошого үйрөтөбүз. Анализдерди түрлөрү көп, 500дөн ашык түрлөрү бар анализдерибиздин. Ошонун ар биринин өзүнүн даярдыктары бар, өзүнүн пробиркалары бар. Ошолорду тактап так болгонго биздин ишканада ушундай тактыкты аябай күчөтөбүз да, ошолорго үйрөтөбүз. Анткени бир эле ката кетсе, бул анализдин туура эмес чыгып калышына алып келет. Ошон үчүн баарын тактыкты үйрөтөбүз кыздарга. Анда ушу мындай көрүнгөндөй жеңил эмес экен да, Ооба, жеңил оор. эмес, өтө кыйынчылыктары бар. Баягы үйрөнүп кеткенче, ошол 500 түрүнүн баарын үйрөнгөнчө кыздарга кыйыныраак болот. Андан кийин үйрөнүп алгандан кийин көп жакшы ошо өзүнүн эмгектерин, үзүрлүү эмгектерин иштеп башташат. Анда биздин кардарларга кайрылып кетишибиз керек экен. Урматтуу кардар, баягы кандай гана медициналык мекемеге киргенде канчалык баягы биздин оорубуз күчөсө дагы өзүбүздү кармашыбыз керек. Биздин улуу жазуучубуз, дүйнө жүзүнө белгилүү Чыңгыз Айтматов айткандай, кандай гана шарт болбосун адам болуп кала бериш керек. Эгерде ошо келген кардар дагы күлүп турса, бул жерде сиздин кыздарыңыз дагы жакшынакай болуп күлүп турса, анда эле турмуш оңолот, анда эле жеңилденип калат, Ооба, жеңилденип, бири жеңилдеп. менен баарлашуу дагы жеңил кетет да, бири менен сүйлөшүп, ошол. Ошондо мынакей сиз азыр лабораторияда иштейсиз. Мисалы ошол көбүнчө направление же жолдомо десе, жолдомо менен келет баягы кардар, келди. Кандайча даярданып келиш керек? Ошол жөнүндө да айтып берсеңиз. Шарттары жөнүндө анализ тапшырыш үчүн кантип даярданып келиш керек? Дарыгер жолдомо бергенде көбүнчө эмелер, кардарлар келип бизден даярдыктарды сурап кетишет. Мисалы үчүн эртең тапшырат элем, мага кандай даярдык менен келсем болот деп. Биздин Ал каттоочулар. эми убакыт кетирбеш үчүнчү азыркы убакта убакыт өтө эле эме тар эмеспи? Колл-центр деген бар, же Ошолордон болбосо сурашат. интернеттен караса болот. Интернеттен караса болот. Ошол биз баягы кардарлар туура анализ жасаш үчүн, туура чыгыш үчүн кечинде жеңилирээк тамак жешсе, эртең менен ач карын келишсе, же болбосо тамактан алыш керек болсо, тамакты чайкабай, жуубай келиш керек туура анализ жасаш үчүн. Дагы если заара менен тапшыра турган болсо, зааранын эртең мененки заара туура болот. Ошонун ортоңку бөлүгүн алып туруп, порциясын алып туруп, таза идишке куюп алып келсе, туура анализ чыгат эле да. Ушундай Жакшы. болот. Кайсыл убакытта туура эмес чыгып калышы мүмкүн?
Бул ушул эрежелер бузганда, ушулар эрежелерди бузганда туура эмес чыгып калышы мүмкүн. мисалы гормондорду М, кайсыл убакытка гармо чейин тапшырыш керек? Гормондорду саат 10 чейин тапшырыш керек. Андан кийин өзгөрүлүп кетиши мүмкүн. Гормондор туура эмес чыгып калышы мүмкүн. Биздин кардарлар көбүнчө врачтарга барышат да, мен бүгүн эле баарын бүтүрүп кетем деп ойлошот да, врачка барам, ал мага жолдомо жазып берет, Туура анан мен айтасыз. анализ тапшырып кетем деп. Бирок бул учурда кечке кезекке турушат, чарчашат, анан врачка киргенде дагы убакыттар өтөт. Анан келгенче курсактары ачып кетет же тамак жеп алышат. Келип туруп жок мен ач карынмын деп жашырып коюшуп тапшыра беришет. Ошол учурда да бөлүнүшү мүмкүн. Мен кардарларга кайрылар элем. Ушул убактыңарды биз Өзүңүз үчүн аябай, аябай биздин ишкана ушул дем алыш күндөрү, ишемби күндөрү, дем алыш күндөрү, майрам күндөрү ушул саат 8ден 12ге чейин силер үчүн шарт түзгөндө ошол учурда бош убактыңарда келип анализ тапшырып кеткенге. Врачка бир күнүңөрдү коюп, анан башка бош күндөрү бизге келип тапшырып кеткенге. Ушундай А эгерде мен Баткенде жашасамчы? Баткенде жашасаңыз, аякта да биздин филиалдарыбыз бар. М. Ошол жака барып эртең менен саат 7ден саат 12ге чейин анализ алышат. Ошол жактан алар бизге жиберип жиберишет анализдерди. Мага жолдомо берген Жолдомо. доктур ошолорду түшүндүрөт, Ооба, түшүндүрүп мындай беришет. ач карын барыш керек, тамак ичпей барыш керек, ачууланбай барыш керек, Ооба. чуркабай барыш керек, толкунданбай барыш керек деп ошолордун баарын айтат. Чынында бул баягы канча ушундай болду да, тамак ичип келип алып, 2 күн эт жеп, 3-күн эртең менен да эт жеп алып келип, анан анализ туура эмес чыгып калса, догурунгандар. Бул ден соолук кимдин байлыгы? Ар кимдин өзүнүн байлыгы. Ооба. Ошон үчүн баягы өзү үчүн убактысын аябасын, керек болсо бардык нерсе ушул ден соолук. Ооба, туура айтасыз. Орустар айткандай, здоровье не все, но все без здоровья ничто дегендейчи, эчтеке болбой калат. Ооруганда баягы капаска түшкөн куштай болуп, баягы үй бүлөсүнө жүк болуп, өзүнө өзү жүк болуп, балдарына жүк болуп калат. Ошон үчүн Баарын ден сатып алса соолугун болот. сыйлаш керек, Баарын сатып алса болот, ден соолукту сатып алса Ооба, болбойт. туура. Баарын сатып алса болот, ден соолук сатып алганга болбойт. Ошон үчүн. Мисалы мен направлением жок болсо, жолдомом жок болсо, мен өзүм келип анализ тапшыра аламбы? Өзүңүз келип анализ тапшыра аласыз. Сиздин кайсы анализге тапшырасыз, ошону айтышыңыз керек Медайымга, айымдарга. Медайымдар сунуш бериши мүмкүнбү? Мына мындай кайрыңыз ооруп атат, анда мындай тапшырыңыз депчи. Бериши мүмкүн. Ошого жараша сиз ооруп аткан жерлериңизди айтсаңыз, мен бул эле жетиштүү, ушул эле эме менен дагы муну көрсө болот деп алар сунуш киргизиши мүмкүн. Мисалы көнүмүш ооруларда, ошол эле кант диабетинде. Кант диабетинде, көнүмүш ооруларда, гормондорду если кайра тапшырып жүргөн анализдериңиз болсо, кайра келип Учетто тургандар, учетто тургандар келип тапшырып кетсеңер болот. без направления болот. Направлениясы жок, жолдомосу жок, келип тапшырып кетсеңер болот. Жакшы. Дагы мындай суроо. Мага врач жолдомо берди, бирок башка лабораторияга берди. Бирок мага башка лабораторияга эмес, мен ал лаборатория эмес, ушул лабораторияга барам десем, менин акым барбы ошого? Ооба, акыңыз бар. Анткени бизде ошондой закон каралган. Кардардын өзүнүн каалоосу менен кайсы ишканага барып тапшырса, өзүнүн каалоосу менен болот. Кайсы ишкана, кайсы врач өзү тандоосу бар, тандоосу бар. Бирок баягы аракет кылыш керек, ошол өзүнүн докторуна кайрылганга, анткени ошол доктордан дайыма көрүнүп жүрсө, ал доктор сиз жөнүндө, мен жөнүндө жакшы билип калат, менин оорумдун тарыхын, анан бир жерден. Бирок эгерде ошол доктор сизди ынандыра албаса, же болбосо ошол эле мисалы бул Гүлжан айымдын кыздары жакпай калса, анда ар кимдин өзүнүн укугу бар, Конституция боюнча. Мен тандап алсам болот башка жерден. Башка жерге барып тапшырганга укуктары бар. Эмне үчүн акыркы убактарда мына менин дагы бир баягы таанышым айтат да, менин кызым ушундай лабораторияга иштейм деп айтып атат,
Анан мен айттым, ал жерде улуу эле муундар иштечү эле. Сага эмне бар, жаш эле болуп туруп деп айтат. Ушуну эмне деп айта алат элеңиз? Жок, бизде жаш кыздар, жаш муундарды аябай кабыл алабыз. Ошол жаш кыздарды мен кайрылат элем. Иш издеп жүргөн жаш кыздарга, тажрыйбасы бар жаш иштеп эле жүргөн, иш издеп жүргөн медайымдарга, мед каттоочуларга, биздин лабораторияга, биздин ишканага келип иштешилерин каалайт. Анткени азыр баягы компьютер менен иштешет көбүнчө, э? Компьютер менен, Мурдагыдай көбүнчө баягы микроскоп менен отурган карыган кемпирлер жок да азыр. Эми баягы биз жалаңла. анализаторлор менен, жаңы Техника менен. техника, заманбап техникалар менен иштейбиз. Кайсыл убакта, Гүлжан айым, кайсыл убакта мен үйгө чакырсам болот сиздердин кызматтычы? Кайсыл убакта мен ошого чакыра алам? Бизде үйгө чакыруу кызматы бар. Оорулуу адамдар, төшөккө жатып калган, кары кишилер, кичинекей баласы менен баягы эшикке чыга албай, же мамасы тапшырат, же балага тапшырышат. М, Анан инфекционный оорулар менен ооругандар өзгөчө коллективге, көчөгө чыкпай, ошо үйүнөн чакырып тапшырса болот. Аракет Аракет кылыш керек, кылыш э, керек, инфекцион оорулар менен. инфекционный ооруларга. Же Ошол болбосо учурда мисалы мен деги эле баргым келбесе, өзүм эле өзүм ошол жерден тапшыргым келсе, ооба. менде эле окуум бар да Окуңуз ошого. бар ага дагы. Ошо эртерээк ага айтылат, мед Канча каттоочу күн эрте жазылышым керек? бир күн эрте айтасыңар, мен ушундай тапшырат элем деп, анан ал жерде бүт баарын мед каттоочулар баарын шарттарын баарын түшүндүрүп, айтып, эсептеп, тактап беришет. Направлениясы менен кошо Направлениясын. кандай, канчакча болот, ошонусу менен кошо, э? Умаалары менен баарын тактап беришет. Да. Дагы бир суроо. Мисалы, кээ бирде мындай болот да, менин венаман албагын, колуман алгынман, жаман алгын дейт. Ошол кандай, сиз сунуштайсыз ошо боюнча? Бул венадан алган кан, бул манжадан алган канга караганда аябай так болот да. Ал жерден ал венанын каны бул воздух менен, аба менен катнаш болбогон үчүн аякта уюп калышы азыраак болот. М, Манжадан алганда көбүнчөсү мындай ооруксунуп да калат, аябай катуу сыккан үчүн, сыгылып өзү мындай сыгуу жолу менен келген үчүн, венадан болсо өзү эле шаар агып келет да. Ошон м. үчүн Азыркы кезде аябай сонун ооба. баягы шприцке окшош эмелер чыкпады, э? Ооба, биздин өзүбүздүн Вакутейнер. вакутейнерлер Да. чыгат. Ал өзү эле соруп алат, ошо ичинде жок, соруп алышат, Басым менен, басым э? менен соруп алат. Ал бизге аябай чоң жардамда. Вена менен алганда бир топ анализди, бир эле пробиркадан бир топ анализди алып алганда болот. Мгм. Көп Ал эми кичинекей бала болсочу, мисалы ымыркай болсо, 1-2 ай ушундай болсочу? эми веналары эме болсо, айла жоктон биз манжадан алганга болот М. да. Манжадан алганга аракет кылабыз. Мисалы азыр көбү сурашы мүмкүн. Менин ымыркай балам 1 айлык, 2 айлык, 3 айлык ошону венасынан силердин медсестраңар ошону баягы ала алабы? М. Ошого тажрыйбасы барбы деп, ошого Ооба, кандай жооп бересиз? ушундайлар көп суроо келишет да. Ооба. Биздин медайымдар ушунчалык такшалган медайымдар бир эле сайганда алып коюшат да. М. Бир ушунчалык мына биздин бул башкы головнойбуз деп коебуз. М. Токтоналиевдагы кыздар аябай жакшы иштешет. Фучкадагы кыздар да дайыма макталып турушат. Жанындагы кошуна лабораториялар, ишканалар бизге жиберишет. Биздин М. кыздар ала албай коюшту. Силердин кыздар аябай жакшы алат экен, бияка жибердик деп. Жакшы. Ошол Ошол кыздарды айтып кетесизби? Мен да эстеп калайын. Кайсы кыздар жакшы иштейт, канча жылдан бери иштешет, деги эле эмне үчүн ушу экспресс лабораториясында келип иштешип атышат? Бул Фучка жакта айтсам, Шекеева Насихат деген кызыбыз бар. Ал көп жылдан бери иштейт. 10 жылга жакындап калды иштегенине. Аябай тажрыйбалуу, өзүнүн жумушуна так кыз. Анын жанындагы регистраторубуз, мед каттоочубуз дагы Самакова Бактыгүл. Ал дагы аябай ушунчалык так аткарышкан үчүн элдин көбүн айтпаңыз, ошол жака киргенде аябай жакшы кабыл алышат, ыраазычылык менен кетишет да. Бул Токтоналиевдагы головной ишканабыздагы отурган кызыбыз жаш эле кыз. Иштегенине 1-2 эле жыл болду. Бирок ушунчалык үйрөнүп кеткенге аракет кылып жүрүп,
так алып калды да. Мгм. Анализде аябай так алат, веналарга жакшы түшөт. Анын Ал эми региондогуларчы кандай? Региондогулар дагы. Мен Ошто жашасам, мисалы Баткенде турсамбы же Караколдо, алар кандай? Аякта дагы Ошто, Сейдаматова Насиба деген кызыбыз бар. Ал дагы 10 жылдан ашып калды иштегенине. Үзүрлүү эмгектенип келатат, ал дагы жакшы. Узгенде бар Уркунбаева Турдукан деген кызыбыз. Жакшы, Көп рахмат жерлерде, сизге. ооба. Рахмат. Ишиңизге ийгилик каалайм. Дагы эле көп ушу кыздарды үйрөтө бериңиз, өзүңүздүн билген тажрыйбаңызды. Анткени сиздердин ишиңиз аябай ардактуу, сыймыктуу иш. Дагы бир жолу медицина күнү менен куттуктайм. Сизди, сиздин командаңызды куттуктайм. Сизге дагы бир суроо. Эми ушундан кийин дагы бир жолу тактап коеюн деп сурап атам да. Өзүңүзгө эмнеге жагат ушул жумуш? Эмне үчүн жагат? Акчасы көппү же эмнеси жагат? Мага аябай жагат өзүмдүн жумушум. Ушунчалык кызыктуу деп айтсам болот да. Өзүбүздүн организмибиздеги органдарыбыз эмне иш аткарып атат, кандай эмне бөлүп чыгып атат, кандай нормасы болот, ушуларды аябай жагат да мага. Анан кыздар Билүү. менен иштеш, коллективибиз аябай жакшы. Коллективибиз жакшы, биз өзүбүздүн ичибизден дагы тамашалап калабыз. Биздин ишканабыз аябай ак жолтой депчи. Ошо көп жылдан бери турмушка чыгып, бирок балалуу боло албаган кыздарыбыз. Эми бирөө эле эмес, 5-6 да. 5-6 мисал кылсак болот да. Ошол 5-6 кызыбыз бактылуу эне дегенге жетишти да ушунчалык. Анда жаштар окула Гүлжан эжеңерди. Ким төрөйм десе, ким күйөөгө чыгам десе ушул лабораторияга келип жумушка келгиле. Көбү өзүнүн эле эмгеги менен баары табышып эле үйлүү болушкандар бар, машиналуу болушкандар бар, ушундай. Ушунчалык биз коллективибиз. Ынтымак бар жерде ырыс бар деген ушундай турбайбы жакшы. Ушул маектен пайдаланып эле мен өзүбүздүн жетекчибизге да ыраазычылык билдирип кетет элем. Рахмат. Кирмалиева Жапарат Азимовна чоң ыраазычылык билдирип кетет элем. Ушунчалык бул ишканада иштеп, көбүбүз өзүрлүү эмгектенип, баартап семьябызды багып келатабыз. Жанагындай эле жетишкендиктерге жетишип келатабыз. Сиз ошо мамлекетке дагы, бизге дагы ошо кызматыңыз менен кызмат кылып келдиңиз да, ошо өзүңүздүн ак эмгегиңиз менен. Рахмат. Сиздин көп Инстаграмдан көрдүм, көп ошо кандай баштап, кандай бүтүргөндөрүңүздү. Ыйлап жүргөн жоксузбу? Арттыра берсин, өсө бериңиз ушул ишканаңызды. Ден соолукта болуңуз. Гүлжан, рахмат сизге. Чоң рахмат. Гүлжан айым, сизге чоң рахмат. Биринчиден таазим, дагы бир жолу ушу өзүңүздүн тажрыйбаңызды, билгениңизди ушу кыздарга үйрөтүп атканыңыз. Ушул бул закон ченемдүү болуш керек. Өзүнүн билгенин башкаларга, кийинки муунга үйрөтүп кетиш керек. Бизде эми 5 кол бир тең эмес дегенде кээ бирлер жакшы билет, бирок башка бирөөгө айта албайт. А сиздин мына мүмкүнчүлүгүңүз бар ошого айтканга, баягы ички дүйнөңүз ошого баягы умтулуп турат экен да. Үйрөтөйүн, көрсөтөйүн депчи. Сизге өзүңүзгө чың ден соолук каалайм, өзүңүзгө, жакындарыңызга, үйүңүздө ар дайым тынчтык болсун, бакубатчылык болсун. Чоң рахмат сизге.